muftiyatın başında Hazreti Muftiyim Jurvayacı Juldusun bir göste gelseniz canımda durup Juldusun canımda birge geliniz bugünkü bolğon iş-çara tolgundap süylep beriniz anamdagın Egipet Mısır jaktan ap kelgen tetigi kızılmına kutuça paketine sap kelgen icazamına dokument kolunuzga bereyin Muhammed Ali çakırıp tapşırsanız andan soň sözümdü mulap dedeyin ardaklı ustad gelgende bul gündü Kuday bergende ustadların köp yaşap jaratkan jakşılıkты mol bolsun mıdan ala toğırgız jergemde Alakın çapkan kollarыңыздарды периштелер öp ketsin, dart körgöňüzler alayım. Alime Kırsa Müslümanları Hazreti Mufti Jurvayacı ustazыбызды janıma çakırdım. Alime Jurvay ustazыбыз jalpыбызга jakşı tilegen aytуу menen birgelikde Mısırdan götürüp kelgen bizdin Muhammed Ali Mırzanın kuwanычyn taşına bir dokumentin koluna karmatabız. Anı görgön gözüz bir suqlar tamşanıp bir qarap alalım. Ustaz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. En algaç jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Andan keyin süýüktүү peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Ta'alanın üzgültüksüz salavat salamdары bolsun. Allah'ın жалгыздыгына, barlığına, birligine iman keltirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti menen yaşagan oşondoy эле бул жарда устаздарыбыз, алымдарыбыз отурат, Peygamberimizin muraskor bolgan sizlerge dagы daima Allah Ta'alanın üzgültüksüz rahmati merimi, hidayatı nuru, adal rızkısı, berekesi bola bersin. Çındığında aybay jakşı bir saltanatlı oturabız. Bul bolsa dagı bizdin Kırgızstandagı karılarыбыздын katarına dagın bir karı koşulup atat. Jönököy kar emes, sanады menen, ijazası menen, anın çınjırı menen Peygamberimizge jetken ijazası menen koşulup oturat. Kuttуу, berekелүү bolsun. Çındığında kolkundolor bolot. Sebebi bizdi eң bir kursan kılgan nerse Kırgızistan bargan sayın karılardın өлkösүнө айланып баратат. Бул бизде эң бир сүйүндүрүп турган нерсе, көбөйө берсин Кудай буйурса. Чындыгында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, Куран жаттагандар бул Алланын өзгөчө адамдары дейт да. Өзгөчө. Бул эң биринчи Куран жаттаганга берген фазилет. Иннен аламдардын ичинен Аллахтан ахлина дейт да, Алланын өзгөчө адамдары болот дейт. Бул Куран жаттагандар дейт. Бул эң бир жогорку даражалардын бири. Андан кейін бүгінгі салтанатта біз отырабыз. Чындыгында бирок бул салтанатка чейин канчалаган мейнеттер болду да. Канчалаган ач калган күндөр, уйкусуз түндөр, устаздын мейнети Куранды жаттайын деп аракет кылып, иштихат кылган мына Мухаммед Али имибиздин аракети, үйдө отурган апанын дуасы, чоң аталарынын мейнети дуаларынын аркасынан келип аткан бул чоң бир мейнет. Жараткан Аллах субханаху ва таала өзү берекелүү кылсын, куттуу кылсын. Мындан ары дагы артынан мына устазыбыздын жолун улап дагы улана берсин. Кыяматка чейин Кудай буйурса, карылар эч качан ошол Абдырайым кары атабыздын жана Зиябдин устазыбыздын урпактарынан, Сабенин кары досубуздун урпактарынан эч качан үзүлбөсүн. Эң дагы жакшы Куранды жаттагандын фазилети ар бир ата-эне каалай турган нерсе, ким Куранды жаттап, ага амал кылган болсо, анын ата-энесинин башына тажы кийгизилет дейт. Бул чоң бир сыймык. Аллахым барыңыздарга насип кылган болсун. Андан кийин Пайгамбарыбыз айтат: "Иқраул Кур'ан фа иннаху яти шафи'ан ли асхабихи" дейт. Куранды окугула, кыяматта бейишке кирүүңерге шафаатчы болот. Куран айтат экен, түнү менен уктабай мени окуп чыкты деп айтат экен. Бул дагы өзүнчө бир чоң бир фазилети. Анда да бир сонун Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Куран жаттаганга айтат экен, окугун көтөрүлгүн дейт экен. Эң акыркы канча аят окуйсуң, эң акыркы аят бүткөн жериң сенин бейиштеги ордуң дейт экен да. Демек бул болсо дагы эң бир чоң Курандын даражасы, фазилети болуп эсептелинет. Жараткан Аллах субханаху ва таала ушул Мухаммед Али
карыбыздын илимин жугумдуу кылсын, карылыгын пайдалуу кылсын, артынан көптөгөн шакирттер чыккан болсун. Кудай буйрса, жараткан Аллах субханаху ва таала барыңыздардан Алла разы болсун. Урматтап, сыйлап, Куранды урматтап, сыйлап келгениңиздер үчүн сиздердин билүүңүздөр дагы ушундай алымдар, карылар чыккан болсун. Эми сөздү көп балки узатпайлы, кыскача демебизди жазаны алып келиптир. Чындыгында бул азыр Алижан кары сүйлөдү. Ошо биз Египетте окуп жүргөндө бул Алижан карыдагы жаңы барып окууду баштаган бала болчу чындыгында. Бирок азыр аты чыккан эң бир өзгөчө карылардын бири болгон. Мен дагы азыр бул жерден көрүп сүйүндүм. Себеби көп жылдан бери көрө элекпиз. Мына ушундай карылардын колунан ижазаны алып атканы бул биз үчүн дагы чоң сыймык болот. Устаз, арасында карапайым калып бар. Деги эле ижаза терминин биринчи жолу угуп аткандар бар. Мына ошол ижаза сөзүн ачыктап берүү менен биргеликте мына ушул документти өзүңүз окуп, калың элге түшүндүрүп, анан мындай бир салтанаттуу негизде биздин Мухаммад Али каракебизге тапшырасыз. Эми чындыгында ижаза дегенде бир сөз менен айтканда бул уруксат да. Куранды башкаларга үйрөткөнгө уруксат азыркы сөздүн диплому мындайча айтканда. Бирок бул уруксат кагаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейин чын жери барат да. Өзгөчөлүгү ушунда турат. Эми бул жерде жазылып турат, Куранды Хафс Асим Куфинин риваяты менен окулган Тарика Шатибиянын негизинде Мухаммад ибн Закария Мухаммад Рихал деген неменин шейхтин колунда окулган Курандын 10 кичинекей жана чоң санаттары менен пайгамбарыбызга жеткен алымдын колунда окулган. Бул Каирдин Мадинат Наср деген кварталында иштеген. Ошол жерде Мухаммад Али Дияидин Зайдин устазын баласы Мухаммад Алиге берилет. Насаллаллаху ярзукана al-ихласа фил каули вал амал. Устазынын аягындагы сөзү дайыма каалайбыз, сөзүндө дагы, амалында дагы дайыма ихластуу болуп жүрсүн дейт. Жараткан Аллах субханаху ва таала куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Аллаху акбар. Бул биринчи ижазасы экен. Ушул сыяктуу эле бул жерде дагы экинчи дагы ижазасы бар экен. Бул дагы ушундай тартипте жазылган ижазалары. Кудай буйрса булар акыркысы болбойт, дагы улай берет деген үмүттөбүз, Кудай буйрса. Иншалла. Аллаху акбар. Машалла. Азырынча экинчисин, эмки жылы 7-син тапшырабыз, иншалла. Машалла. Ошол документ күбөлүк документтер менен бардыгы тастыкталган. Аллаху акбар. Мына одемени киргизип коелу. Алтын башың заман болсын. Мухаммад Али, сарпайлар құтты болсын. Қалпақтың ескісі маға болсын. Сізден жүксін деймін келді ғой. Машалла. Өрімді қалудан үшіндай. Құран жаттаған қолыңа не қойайыншы. Темірді ысығында бас деген ұшылды. Шындай қалайын. Устаз, азыр сөзін айтты, қаншалаған ашқа қалған күндер, ұйқысыз түндер деді. Bir kitapta okuturam, 80'den aşkan ensiklopediya жазған İslam alımlarının biri İbn Teymiye деген alım kişi olarken. O sol kişi kitap okuyatqanda, kitap okuy beri vakti yok, çaçı ösüp ketken eken, çaçın жыйнап мыкка асып коюп анан уктайт экен. Китеп окуп атканда уйкусу келип уктап кетсе, асылып турган чачынан улам ойгонуп кетип дагы китеп окуйт экен. Так что аялдар, даяр чачыңар бар, байлап коюп окуй бересиңер. Жигиттер эмне кыла десеңер, жол оңой эле. Моюндан асып алалы да уктап кетсе өлүп кетиши мүмкүн. Коркунуч менен окуйбуз. Айтор, илим алуу жолун мына ушундай көчөтө берели дегим келди го. Азыр инвестицияны экинчи үй алам, экинчи машина алам дебей, экинчи ижаза алам дей тургандай бир жарышты башташыбыз керек экен. Алла таала разы болсун.